2 күн дегенде шайлоо бюллетендеринин 24,5% араң кол менен саналып бүттү. Мындай жүрүш менен дагы 4 күндө санак бүтүп кала тургандай. 30 ноябрь саат 15:30 карата айта турган болсок, ата журт Кыргызстан 13,97%, ынтымак 13,50%, ишеним 11,18%, ыйман нуру 8,06%, альянс 7,08%, бүтүн Кыргызстан 5,10% менен келе жатат. Садыр Жапаров шайлоо боюнча дагы үн катты. Президент өз билдирүүсүндө БШКнын майда чүйдө кетирген катачылыгынан улам шайлоонун жыйынтыгына ишенбөөчүлүк пайда болду деген пикирин билдирген. БШКнын адистери кетирген ката серверге эч тиешеси жок экенин дагы бир жолу тактап чыктык. Сервер берген жыйынтыктар БШКнын адиси кетирген катага эч тиешеси жок. Акыркы жыйынтык кол санак бүткөндөн кийин чыгат. Кол менен санакка активдүү катышкыла. Санактар бүткөндөн кийин бюллетендерди архив үчүн сактап коебуз. Кимдер кааласа, каалаган участоктарын кайсы убакта болбосун ачып, санап алышса болот. Ал эми мага акаарат айтып, сөгүп сагып, атама чейин сөз тийгизип, ишенбөөчүлүк көрсөтүп жаткан аттуу баштуу эле Кудайга ишенем деп дин жолунда жүрүшкөн жарандарыма айтаарым: урматтуу жарандарым, мен дагы Кудайга ишенген адаммын. Ооба, атам өмүр бою Кудай жолунда жүргөн инсан болгон. Калыс бол, туура эмес жолго түшпө, Куран окуганды үйрөн, намаз оку деп 8 классыман баштап Куран үйрөткөн адам болгон. Кудайым бейишинен берсин. Атамды тынч койгула, деп жазды Садыр Жапаров өз баракчасында. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев шайлоочуларга жана талапкерлерге кайрылып, 28 ноябрдагы шайлоодо добуштар уурдалганын билдирди. Иликтөөлөр боюнча, биз алдыңкы лидерлердин тобунда куйрук улаш бара жатканбыз. Бирок жасалмалуу административдик ресурстун аралашуусунун каржылык басымдын жыйынтыгында добуштарыбыз уурдалды. Өкмөттүк, бийликтик деп аталган партияларга добуш кошулду. Ошондуктан сиздердин добуш колубузга тийген жок, деп билдирди Өмүрбек Текебаев. 2 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Ордо партиясынын лидери Мирбек Мияров бүгүн табылды. Партиялаштары аны издөө керектигин айтса, жубайы арыз жазуудан баш тартып, издебей эле коюуну өтүнгөн. Бүгүн Мирбек Мияров табылганын, ал тоодо жүргөнүн, телефонунун кубаты өчүп, автоунаасы бузулуп калганын билдирген. Бишкек шаарындагы номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкер болгон Максат Кунакунов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылды. Чындык дайыма жазаланат, ал эми жамандык түбөлүк эмес. Укугуңузду коркосоңуз, сизди сүйлөшүүгө чакырып алуу коркунучу бар. Бүгүн мени УКМКнын шаардык башкармалыгына чакырышты, деп жазган Facebook баракчасында. 30 ноябрь күнү Кара Буура районунун Кызыл Адыр айылында талапкер Марат Назарбековдун тарапташтары чогулду. Алар шайлоонун жыйынтыгына нааразы экенин билдиришүүдө. Коронавирустун жаңы түрү болгон омикрон катталган өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанга киргизилбейт. 1 декабрдан тарта Кыргызстанга кирүүдө адамдардан коронавирус жоктугун тастыктаган милдеттүү ПЧР тест талап кылынат. 29 ноябрдагы расмий маалыматка ылайык, Саламаттык сактоо министрлиги аталган штамм аныкталган өлкөлөрдөгү жагдайга байкоо салып, маалыматтарды улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматына берет. Чет элдиктер жана кыргызстандыктар эмделүүсүнө карабастан коронавирус инфекциясына ПЧР тест тапшырууга тийиш. Эске салсак, коронавирустун омикрон деп аталган жаңы түрү тездик менен жайылып жатканына байланыштуу Израиль чек араларын толук жапкан. Америка Кошмо Штаттары жана Британия баштаган бир катар мамлекеттер Африканын 8 өлкөсү менен аба каттамдарын чектеди. Илимпоздордун айтымында, коронавирустун бул түрүнө көбүнчө 20-дан 30 жаштагы адамдар көп кабылууда. 29 ноябрда Стамбул шаарында саатына 130 чакырым менен келген катуу шамал болду. Кырсыктан кеминде 4 киши каза тапты. 19 киши жабыркап, алардын 3-өө оор абалда экени кабарланган. Бул тууралуу Түркиянын өзгөчө кырдаал башкармалыгынын маалыматына таянып, жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышкан. Буга чейин Түркиянын бийлиги Босфор кысыгында суу транспорту кыймылы аба ырайына байланыштуу жабылган.
Социалдык тармактардын күчү керемет. Бир нече күн мурун социалдык тармактарда BMW X6 автоунаасы жол эрежесин бузуп, кош сызыкты тепсеп турган сүрөтү тарап, ал автоунаа президенттин администрациясынын билим, илим, маданият, спорт жана жаштар бөлүмүнүн жетекчиси Галина Байтерекке тиешелүү экени жазылган. Журналист иликтөөчүлөр тобу Темиров Лайф каналы бул унааны текшерип көрүп, Галина Байтерек 1 жылдан бери айып пулдарын төлөбөй келе жатканын, алардын жалпы суммасы 8.000 сом экенин жазып чыгышкан болчу. Жыйынтыгында Галина Байтерек ал айып пулдарын төлөп келгенин Бишкек милициясынын патрулдук кызматы кабарлаган. Президент Садыр Жапаров 2 кабаттуу үйүн мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп бергени эсиңиздерде болсо керек. Мына ошол үй сатыкка коюлду. Анын баасы 33,7 миллион сомго, же болбосо $395,000 багланды. Үй ачык аукцион аркылуу сатылаарын, ал ушул жылдын 24 декабрында саат 11-де Бишкек шаары Токтогул көчөсү 228 дарегинде өтөрү жарыяланды. Президенттин үйүн алат элем десеңиз, анда чамдаңыз.